Алишер Абибилаевичті. Рахмат, Жылдыз Талайбековна. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Адылбек Алешевич, сиздин докладыңызды уктук. Негизинен ыраазычылык, жогорку иштер болуп атат. Андан эми ошого турлайлы жер региондогу мына келерки жылкы пландар боюнча бир-эки тактоо иретинде суроолор. Бүгүнкү күндө эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жерлерде, региондордо элдин талабы ушул 2026 жылкы сос объектилерге. Амал Нурдан Кемелович, азыр мына акыркы күндөрдө ушундай бир 2026 жылы кайсы бир деңгээлде ограничение болот экен, мораторий болот экен сос объектилерге деген сөздөр угулуп атат. Ошонун канча пайызы чындык? Соц объектилер боюнча бүгүнкү күндө эч кандай мораторий же ограничение жок. Болгону биз акча каражатты туура үнөмдөшүбүз керекпиз. Андан тышкары бизге жетекчилик тарабынан, урматтуу президентибиз тарабынан атайын тапшырмалар коюлган. Ал тапшырмага ылайык Бишкек шаарына 20 мектеп, Ош шаарына 10 мектеп жана Манас шаарына 6 мектепти куруу боюнча биздин иш пландарыбыз бар. Андан тышкары бизде бүгүн переходящий болуп 300-гө жакын объект переходящий болуп кетип атат эмдиги жылкы. Аларды дагы биз курулуш иштерин бүтүрүшүбүз керекпиз. Андан тышкары бизде дагы авариялык абалдагы 90-го жакын мектеп бар республиканын айбагында. Биз ошолор менен дагы жумуштарды алып барышыбыз керекпиз. Сиз айтып аткандай жанагындай ограничение же мораторий эч кандай коюлган эмес.